Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Assalamu alaikum hurmatli maykendeshler, hurmatli musulmon bertuganlarimiz. Bugungi Ayzadanın ölümü өлkө үчүн чоң трагедия болду. Ayzada карындашыбыз. Бизди кечир. Биз сенин алдыңда алсыз болдук. Biz Burulайга эч кандай жардам көрсөтө албагандай бүгүн сага дагы жардам көрсөтө албай турабыз. Акыркы күндөрү Кыргыздын жигиттери ар намыстан өлүп, чындыктан абир таппай алсыз болуп калдык. Шарият боюнча дагы, мыйзам боюнча дагы адамды алып качууга мүмкүн эмес. Ошол кыздарды алып качкандар, кыздардын ыраазычылыгына карабастан, алардын макулдугуна карабастан алып качкандар. Силер эң алсыз коомдогу эркектердин бирисиңер. Эгер сен чынык эркек болсоң, ата-энесинин алдына барып сурабайсыңбы? Карап турбайсыңбы сенин шалакылыгыңдын айынан? Бүгүн өлтүрөгөн 10 gününün bir gülü açıl elek. Çeçekteki karındaşlarımız. Bul düğüne mine koşa yetişip duradı. Alarda emine gün öyle. Alardın ayıbım ne? Başkalarına okşop. Özlerinin günün geçirip yaşasa bol boyu var. Düşünüm. Tağdır deysinger. Peşenege жазган ушул deysinger. Бирок силерге ким уруксат берди? Бирөөнүн баласын алып качканга силерге ким уруксат берди? Бирөөнүн баласын алып качып барып, алардын өмүрүнө коркунуч салууга ким уруксат берди силерге? Алардын өмүрүнө кол салып, бул жашоодон ичер суусун бөгүп коюуга силерге ким уруксат берди? Качанга чейин ушул күндөрдү башыбыздан өткөрөбүз? Качан бир ар намыска келебиз? Болды geç. Burulaydan 1000 жолу geçirip surasak dağı payda tapmadık. Emdi. Ayzadadan geçirip surayız bu. Ayzadadan 1000 milyon жолу geçirip surasak dağı. Бұл biz üçün azlık kıladı. Жалпы Kırgızmın деген жигиттеринин жасаган жумуштары üçün бұл уят нерсе болуш керек. Erkek bolsoңор, аты энесинин алдына баргыла. Erkek bolsoңor, ошол кыздын жүрөгүн тапкыла. Ошол кыздын жүрөгүнө кирип бара турган жолду тапкыла. Ошол кыз силерге өзүнүн жүрөгүн ачып берсин. Сен машинаңдын эшигин ачкан кезде ошол кыздар өздөрү чуркап келип олтурсун. Бүгүн биз канча сүйлөбөйлү, бирок майнап чыкпай турган заманда жашап калдык. Айзаданын өлүмүн азыр эч ким мойнуна алгысы келбейт. Бардыгы өздөрүн актантып, ак көрсөтүп качууда. Бурулайдын өлүмү да ошондой болгон. Эсиңерде жокпу? Же эсиңерде барбы? Ар бир кыргыздын кызы биз үчүн bir tuğan ecemizdey, bir tuğan karındaşımızday boluş gerek. Ar bir kızdın taqdırına ziyan jetkiriп жатқан кезде ойлонушубуз керек. Биздин карындаштарыбыздын тaqdırı эртең күндө болот, эртең күндө деп. Ала качуу бул салт эмес. Туура, кээ бир учурларда ушундай шартка барышат. Андай эмне кыз менен жигит сүйүшсө, бүгүн эмне? Өзүңдүн колуңдан келбейт, бир кызды сүйдүрө албайсың дагы. Аны алып качып барып, анын өмүрүнө чек коюуга. Сенин жеткен акылың ошол болдубу? Колуңдан келген күчүң, сенин жасаган жумушуң ошол болдубу? Бир кыздын көңүлүн таба албайсыңар. Мамлекет үчүн, өзүңөрдүн элиңер үчүн, жериңер үчүн кантип кызмат кыласыңар?
Айзада, қарындашым, кечір. Жатқан жерің жайлы болсын. Аллах Таала буга чейинки кылган күнөөлөрүңдү чоң кичинесине карабастан кечирсин. Аллах Таала саңа бейиш бакчаларында аралап басууга мүмкүнчүлүк берсин. Кечир бизди. Айзада, кечир. Бурулай, бизди кечиргиле. Биз алсыз бир агаларыңарды кечиргиле. Силерди убагында коргой албаган агаларыңарды кечиргиле. Силердин атыңарга дуа кыла албаган агаларыңарды кечиргиле. Жаткан жериңер жайлуу болсун. Айзаданын жакын саналаш адамдарына, Айзаданын үй бүлөсүнө дагы терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Сабыр кылыңыздар. Дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Бүгүнкү Бишкекте болуп жаткан митингге түздөн түз элдин иши бул. ЛГБТ, НПО, биздин өлкөдөгү бей уюмдардын ал иштерге эч кандай тиешеси жок. Айзаданын өлүмүнөн ЛГБТнын мүчөлөрү, Азаттык, дагы башка медиа порталдар шоу жасабагыла. Силер өзүңөрдү жакшы көрсөтүп, мамлекет үчүн, эл үчүн өзүңөрдү баатыр, шер көрсөтпөгүлө. Силердин жасаган жумушуңар, силердин баса турган кадамыңар ар бир кыргыз үчүн белгилүү. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн силер ЛГБТнын мүчөлөрүн ошол бүгүнкү митингден көргөн болсоңор, таң калбагыла. Бул иш-чара алардык эмес. Бүгүн жалпы коом, жалпы эл чындыгында бейжал өлүп кеткен Айзаданын көңүлү деп чыгып отурушат. ЛГБТ Айзаданын өлүмүнөн шоу жасабагыла. Бул жөнөкөй эле Айзадага окшогон, жөнөкөй эле кыргызымдын күйүп пышып чыккан иш-чара.